Кечээки эле Калыгул деген бабабызга, Арстанбек деген атабызга мына ойла болгон, келечекти көрө билген, ошол эле келечекти көрө билбей, жөн эле бир айтып койбостон, ойлонуп көрсөң ошолордун сөзүн уккан. Мисалга мына Ысык көлдө деле 7 аке болгон болуп атпайбы? Мойт аке, Тилекмат аке делгендер мисалга. Мына ошо кишилер деле, ошол кишилерден кеңеш алган, ошо кишилерден бата алгандар деле, алар ошо бир кырсыгын, адамзаттын кырсыгын сактай билиптир десек болот да. Кырсыктан куткара билиптир десек болот. Багыт берип атат, бата берип атат, көрө билип атат. Ал жөн эле көрүп коюп эле көз ачыктай отурган жок. Ошону кандайдыр бир чөйрө пир тутуп, ошо ишаратын айтып, ошолорду аке аталышы, мына Ысык көлдө аба деп коет го. Аба деген эми ата, баба, аке, ага, аба деген сөздөр бийик болуп атпайбы? Мына ошентип жанагы улууларга баш ийгени, улууларда ошо бир улуулук сыпат болгону, ошондуктан ошо бир адамга бир айылбы баш ийгени, ал улуу адамдарда жалганчылык болгон эмес, аларда бир кошоматчылык болгон эмес. Мына ушул сыяктуу эле деги эле Кыргыздын тарыхында мына ушундай адамдар болгон экен. Көп. Керек болсо бир айылда бир олия болгондур. Олия эле эмес, табыпчысы, жаачысы, умайы, баардык кесиптин ээси керек болсо көп адам болгон. Мына ошол сыяктуу эле азыр дагы жаңы заманда алар ошо элге багыт берген, кырсыгынан куткарган, ишаратын кылган, эмдеген, эмчи-домчулугун кылган, ак жолго салган, уяткарган, бата берген мына адамдар болгон. Мындайча айтканда улуу күчтүн ролун аткарган. Биз айтып атпайбызбы азыр ошо энергиянын ролун аткарыш керек адам, ошого калыптаныш керек деп. Бул башатта энергия өткөргөн, бата берген дегендей. Мына ошол сыяктуу дагы ушу 21-кылымда кыргыз элинен дагы эл арасынан жынысына, жашына, кесибине карабай Кудай ар кандай жол менен ар адамдарды өстүрүп, анан ошо ааламдык байланыш же болбосо ошо келечектин мыйзамын берип жатат. Муну биз мойнубузга алышыбыз керек. Биз аларды таанышыбыз керек. Сен кыйынсынып атасың, пулуң бардыр, же пендечилик бир амбицияң бардыр. Же бир пендечилик бир майда түшүнүгүң бардыр, же динге байланып алгандырсың, же бийликке байланып алгандырсың, же байлыкка байланып алгандырсың. Эгер сен кыйын болсоң байланыша алчанда. Аны сен жокко чыгарсаң, жокко чыгара албайсың. Окуп көр, карап көр. Ал күнөө эмес башка китепти карап коюу. Салыштыр, мындай бирдемени деле салыштырат да, мындай экен, бул жери мындай экен деп деле. Базарга барсаң деле малды салыштырат да, семизин алат, тишин ачып көрүп, ал күнөөбү эмне башка малды кармап коюу. Салыштыруу үчүн. Өзүңдөн башка эле адамды пир тутуш керек да бирөөлөрдү. Салыштыр. Бул астыга баратыптыр, бул эрте ойгонуп алыптыр, бул ар жактан буйрулуп келген адам экен деп. Анысы кандай моюндашыбыз керек, мындай мойнубузга алышыбыз керек. Мына мага сын коюп атасың, менин ролумду аткара албайсың сен. Манасчынын ролун бирөө аткарган эмес, аткара алган эмес. Тели тең түшү бардыр, айлапасы, бир туугандары бардыр, бирок аткара алган эмес да. Ошо инисинин ордун аткара алган эмес, эжесинин ордун аткара алган эмес, ошо айтымчы болобу, дарымчы болобу. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн тааныш керек деп берилет. Тааныш керек деп. Кыргызды улуттар таанып келет деп берилет.
Кыргыз дүйнөнү башкарат деп тааныш үчүн биз биринчи өзүбүз таанышыбыз керек. Кыргызга кут түшкөнүн, куттуу адамдарга энергия түшкөндүгүн мына карасаңыз, асты 70-80 ошо адамдардын. Мына Эргешбай ата 80-ге чыгып калды. Атөмгүл 40-50 жашта. Зүлфия 40-50 жашта. Адеми 30 жашта. Бакыт Тубашев деген ага бар, өзүнчө бир аракет кылып жүрөт. Анын деле эмгеги мээнетин жокко чыгарганга болбойт. Теңирпир Акчолтой деген, Дөөлөт уулу Акчолтой деген бар, ал деле бир ушул ааламдык кызмат аткарып жүрөт, өзү ооруп, ушу араң басып жүрсө. Бүймәрем апа бир кызмат кылып жүрөт. Мейли манасчы сен, Бүймәрем апаны жокко чыгарып атасың. Мейли окмуштуу адамдар чыгардыгы мына ошону жыйынтык чыгарып анан аны экстремизм деп таап атпайсыңбы? Сен кайсы основанияда айтып атасың? Сен салыштыра албай атасың, сен тобоңо жана албай атасың. Анда сен экстремизм десең, анда ошо апанын ордуна отуруп алып жазып көрчү. Сен 2 сөз жаза албайсың. 10 китеп эмес. Көрдүңүзбү? Ошондуктан кабыл алышыңар керек. Ошо акелердин мойнуна алганбы? Кароого алыш керек болсо андай адамды. Мына ошентип